Москва районунда УКМК тарабынан мамлекеттин менчигине 822 гектар жемкорлор алешимдик менен колдонуп келген жерлердин кайтарылып берилгени жөнүндөгү кабар социалдык тармактарда негизги маалымат болгонун, коррупцияга каршы күрөш жаңы айдынга чыкканын далил экенин эл тиешелүү негизде кабыл алды. Учурда өлкөдө коррупция менен күрөшө турган реалдуу күч, аларды жетектеген реалдуу инсан бар экенине бийликтин чыныгы ээси эл ишенди. Негизги мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттик канун соруп турган коррупция бул мамлекеттик органдардын арасында. Айрыкча силовой блокто бул бир. Анан кийин жергиликтүү бийлик органдарынын арасында. Коррупционерлерге каршы конкреттүү иш-чара колдонула баштаганы элдин колдоосун тапты. Элдин пикири, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоого учурда жалгыз УКМК белектөрө киргени бул учур талабы. Эфирде атайын репортаж программасы. Мыйзам бузуулар болуп атат деп атат. Ошол боюнча эмне жазалып атат? Бүгүнкү күндө Москва районунда чындыгында ошол улуттук коопсуздук комитет тарабынан, прокуратура тарабынан, жергиликтүү бийлик менен чогуу Александров районунда бүгүнкү күндө 800дөн ашуун гектар жерди мамлекетке кайтарылды. Бул ага чейин бул ошол жер мафиясы дейбиз, ошол жер боюнча тийиштүү жетекчилер, тийиштүү адистер жооп беришүүдө бүгүнкү күндө сот процесси жүрүп жатат. Социалдык тармакта катталган медиа контенттердин баары тараткан олуттуу кабарлардын бири УКМК тарабынан мамлекеттин менчигине Чүй облусунун Москва районунун мурдагы Александровка айыл аймагындагы 822 гектар жердин кайтарылып берилгендиги жөнүндөгү маалыматка кайра сарасеп салалы. 3 жыл мурун түзүлгөн комиссиянын чечими чыккан жок. Эч кандай маалымат бергенге бере алган жокпуз. Прокуратурага мен өзүмдүн атыман 4 жолу кайрылуу жасагам, анын баары тең игнор болуп кетти. Сиз тарабыңыздан дагы эч кандай бир маалымат берилген жок. УКМК келип алып туруп катышуусу менен ушундай чыгышы керек беле, же ошол кезде эле сиздин баягы өзүңүздүн административдик күчүңүзгө жараша ошонун баарын чечип койсо болот беле? Бул боюнча бул өзү жерди толугу менен инвентаризация кылмайынча бул бир топ убакытты талап кылат экен. Себеби жана колдон колго өтүп кеткен жерлер өтө көп. 94-жылгы октябрь айына чейинкилер тизмеге кирип калып, андан албай ушундай сатып берип, андан кийин дагы башкалар сатып, ошондой ээлерин тапканга чейин бир топ убакыт чындыгында кетип калды. Атайын репортаж программасы мындан 3 жыл мурун так гана ушул көйгөйдүн себебин ачалы деп Александровка айыл аймагынын жашоочуларынын кайрылуусунун аркасынан 3 көрсөтүү даярдаганбыз. Жердин реабилитацияда молдор түзөөсү аткарылып атабы же баягыдай эле колдонуп атышабы? Бул боюнча жалпы тийиштүү мамлекеттик органдар бар. Бул боюнча өзүңүздөр билесиздер, жер биз жалпы координация бизде, бирок жер бул ошол жергиликтүү азаматча башкаруу органдарына тиешелүү, алар гана жерди бергенге, кайтарып алганга укуктуу. Бирок бул жерде көзөмөл жалпы расмий орган катары сиздин колуңузда. Жалпы көзөмөл да бизде. Бирок булар баардыгы ошол бизге чейин берилип кеткен жерлер, бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө тийиштүү органдар менен чогуу кайтаруу алуу иштери жүрүп жатат. Эмесе теманы дайындадык. Коррупция дейбиз, аны өнүгүүнү тушаган кишен дейбиз. Акыркы 30 жылдын ичинде өлкөдө мыйзамсыз аракеттер, жемкорлукту жеңүүнүн ыкмаларын тандоо жүрүп эле жаткандай болду, майнап болбоду. Ошол процессти биз бүгүн чаккан Александровка айыл өкмөтүнүн мисалында акыркы 30 жылда коррупция калктын катмарына кантип сиңгенин ачыктаганга аракет кылалы. Фондуңузда канча миллион сом? Бизде фонддо 15 миллион. 20 миллион эмеспи? 20 миллион эле, быйыл 15 миллион болуп калды. Кыскартуу? Кыскартты. Ошо миллиондорду кайката сатып атасыз? Аны бизге эстеткенге мүмкүн эмес. Эмнеге? Мыйзам жол бербейт. Биздин
өзүбүздүн эмеге иш алып барганга мыйзам жол бербейт. Анын жарымы 50%-ини сос маселелер боюнча 50%-ини экономикалык иш аракеттерди кылган ишкерлерге жумшалат. 2022 жылындагы мамлекеттик кадастрдын маалыматынын негизинде Александровка айыл аймагында 5302 гектар жайыт жери катталган. Бирок райондун статистика комитетинин маалыматында жайыт жерлердин өлчөмү 5097 гана гектар деп аныкталган. Айырмасы 205 гектар. 205 гектар кызмат аралык талаада ойноп калган. Кимдин кызыкчылыгына? Учурда коррупционерлер камалып аттары аталды. Дагы бир суроо. Өлкө бийлиги Кыргызстанда коррупция бар экенин 2003 жылы кабыл алып, Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 58 сессиясында Бириккен Улуттар конвенциясына кошулган. 2005 жылдан баштап тиешелүү кызматтар жемкорлукка каршы аяосуз кармашка киришкен деген маалымат бар. Бирок бул кадам аталган датадан бир топ кечеңдегенин акыркы өрнөктүү мисалдар баяндап берүүдө. Акыркы 10 жылда кыргыз коомунда коррупция тууралуу кеп кылбаган адам аз. Кызык жери, акыркы 10 жылдыкта кыргыз бийлиги айтор анын баардык бутагы жылы бою, айлар бою, күнү, сааты бою коррупция менен күрөш жүргүзүп жатабыз деп жар салчу. Бирок чеке жылытар майнап байкалган эмес. Административдик аймактык реформа башталды. 5 айыл өкмөтү калганына байланыштуу бул аймактык элдин жашоо турмушунда өзгөрүү болдубу, болгон жокпу? Так, бул реформадан кийин 12 айыл өкмөттүн ордунда 5 айыл өкмөт болду. Калды бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бирок чындыгында бизде бир айыл өкмөт, бир район боюнча 30 миллион мамлекетке үнөмдөлүп атат. Ошол эле жумуштар болуп атат. Ошол эле жумуштар жүрүп атат. Бирок өзүңүз көргөндөй бүгүнкү күндө талаптагын башка, бүгүнкү күндө ошол күндөп түндөп иштей турган ишчилер керек. Ошондой күч болуш керек. Ошондой күч болуш керек, ошондой жетекчилер болуш керек. Эл дагы ошого даяр болушубуз керек. Бирок бүгүнкү күндө ошол реформа өзүнүн максатына жетти деп айтсак болот. Эми жетти деп кантип айтабыз? Токмокко берилген 1 миллиард, Кара-Балтага берген 1 миллиард сом максатсыз колдонуп кетти деген бул биздин ойлоп тапкан маалыматыбыз эмес. Бул далилденип коррупциянын өскөнүн далилдеген фактор болуп атат. Ошондуктан бул Москва районуна мамлекет тарабынан былтыртан бери канча инвестиция бөлүндү дагы, ошол кандай аткарылды? Кандай баа берилди? Жалпы 2024 жылы 1 миллиард 800 миллион сомдук инвестиция тарттык. Анын ичинен мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгына карата былтыр жогору жактан бизге талап коюлган, ошого бир топ чоң ишканаларды ачканга жетиштик. Принципсиз саясатка, эмгеги жок байлыкка, абийири жок ырахатка, моралдык коммерцияга жол ачылгандай маанай түзүлмөк түгүл, ишеним орноп калган. Коомдо суроолор куржуну түзүлдү. Кыргызстан коррупциясы төмөн өлкө боло алабы деген. Мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын кантип камсыздоо болот? Бийликтин учурдагы иш аракети коррупцияны жеңүүгө жетиштүүбү? Сурообузга жооп издеп биз дагы бир ирет Москва районунун бийлик төбөлүү Аким Козуевдин иш кабинетине баш бактык. 2-9 гектар боюнча Александровка айылында абдан көп чатакта болуп келген, эң биринчи келгенде дагы ошо Кубеза деген Дунган улутундагы тургун ээлеп мыйзамсыз сатып ийди, Мейсан деген Дунганга деген сөз кетти эле. Ошону менен эле ошонун тегерегинде чуу басылбай акыркы жогорку соттун өкүмү менен апрель айында акыркы соттун чечими чыккан. Бул боюнча мамлекетке Александровка айылында 2 гектар 90 соттук жер бул менчикке берилип кеткен экен мурда. Анан ал жерде менчикте тургандыгы үчүн ошол ээси ал дагы колдон колго өтүп кеткен. Анан бүгүнкү күндө эмне үчүн ошо соттун чечими соттун чечиминин негизинде дегенге карабай туруп ошондой мыйзамсыз нерсе болуп аткан. Эмне үчүн Москва районунун прокуратурасы менен Москва районунун соту алешендик кылып туура чечимге келген эмес?
Жок, ал эми бул соттун чечимдерин билбейм, бирок бүгүнкү күндө ал 2-9 мамлекеттин балансына өткөрүлдү. Ал ошол мыйзамсыз менчиктеп алып мамлекетке кайтарылды. Кайтарылып алды. Бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө кайтарып алдык. Бирок ошол баягы трансформация боло турган жер болуп турат учурда, анткени ал мыйзам өткөнгө чейин ошол жерде иштеп аткан менчик ээлери, мыйзамсыз менчик ээлери ошол жерге баягы эс алуу зонасын куруп атат деген сөз кетип атат да. Ал жерде өзүңүз дагы көрсөңүз керек, ал жерде негизинен мындай саздак жер. Анан бул жерде эч кандай азык түлүк, мурдагы жайыт жерлерде азыр ошол саздак болуп, жанагы жайыт кылып деле пайдаланууга мүмкүн болбой калган. Бирок ошондой болсо дагы мамлекеттик биз менчикке өткөрүп алдык. Тийиштүү кызматкерлер, то есть тийиштүү кызматтар жогорку органдарга кайрылып, штрафтарын дагы төлөштү. Бүгүнкү күндө эми аны ошол эс алуу жай боюнча бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, инвестиция тартуу, жумуш орун менен камсыз кылуу бул биздин милдет деп айтсак болот. Ошол жерде эми трансформация кылып, конкурстун негизинде эс алуучу, жакшы эс алуучу жай кылабыз деп атабыз. Себеби ал жерде жок дегенде 20-30 киши жумуш орун менен ошондой эле салык төлөй турган бир эс алуучу, элдерге шарт төлөй турган жай болот деген ишеничтебиз. Аны эми жанагы конкурста комиссиянын чечиминин негизинде көрөбүз. Акыркы кабар 2025-жылдын жогорку сотунун токтомунун негизинде 2005 жылынан бери чатак жараткан процесс Александровка айылында мыйзамсыз менчиктелген 2,9 гектар жердин тегерегиндеги соттун чечими. 2005 жылы Александровка айыл кеңешинин токтомунун негизинде аталган 2,9 гектар жайыт жери Ибрагим Даузанын жеке менчигине чегерилген экен. Менчик макамын Москва районунун соту өз чечиминин негизинде мамлекеттик акт менен бекитип берген. Мамлекеттик акт номеру 56-40-31. Берилген датасы 2014 жылдын 20 ноябры. 2015 жылынын 27 февралында Давуза аталган жерди Кубеза аттуу жаранга сатат. Сот процесстеринин туу чокусу болуп, жогорку соттун чечиминин негизиндеги мурдагы райондук, облустук соттордун чечимдери жокко чыгарылып, жайыт жерлери сатылбайт жана жарандык талаштын себеби боло албайт деген негиз мыйзамдын аткарылышынын далил экенине карабай, дагы эле бул таймаш өз финалына жете элек. Канчадан бери курулуп атат бул жер? 2 жыл болуп калды го дейм. 2 жылдан бери курулуш жүрүп атат, Кожоюну ким? Кожоюн шефтин аты ким эле? Сага айлык маяна төлөгөн адамдын аты ким? Тахир байке. Фамилиясы барбы? Фамилиясын билбейт экем. Эмнеге мыйзам беренелери мыйзам бузган жарандарга так колдонулбай келет? Аймактагы кыргыз өкмөтүнүн ыйгарым укугун көтөргөн адам Аким Козуев өз жумшактыгы менен коррупциянын тамырын үзгөн кызматтын аброюна шек келтирбейби? Анткени өлкөнүн курулуш министрлиги тарабынан деле мыйзам бузган адамдарга штрафтар салынганы боюнча маалымат жок. Мындан 3 жыл мурун биз комиссия түзүп, ушул жерде мыйзамсыз Давуза деген, Кубеза дегенге сатыптыр, мамлекеттин айыл өкмөтүнүн жери экен. Сиз айткандай туура, жогорку соттун чечими негизинде мамлекеттик атты, жеке менчик укуктарын баары жокко чыгарылган. Азыркы учурда мамлекеттик администрациянын комиссиясы түзүлүп, ошол мамлекетке кайтарылган. Бул жердин түрү жайыт болот, жайыт катары азыр которулган. Мамлекетке кайра кайтарылган. Азыркы учурда бул жер трансформация болгон. Трансформация болуп, трансформация качан болду? Ушул жылдын май айларында болду. Май айларында. Ошол эле учурда мындай имиш тарады да, мынабу курулуш министрлиги өзүнүн чечими менен бул жердин баарын тең баягы талкалоого, жок кылууга чечим чыгарды деген. Ошол барбы? Бул боюнча тийиштүү архитектуранын башчысы жооп берсе туура болот го деп эсептейм. Мамлекеттин менчигине өткөн жайыт жери учурда албетте трансформация болуп өз багытын өзгөртөт.
райондун бийлигинин кийинки кадамы болот. Бул иштин тамырын биз айыгына чейин кармайбыз. Бүгүнкү биздин репортажыбызда мыйзамга каршы иш аракеттери токтобой аталган жер менчигинин тегерегиндеги тартышты өз көзүбүз менен көрөлү деп тийиштүү кызматтардын өкүлдөрүнөн маалымат алдык. Трансформация боло элекпи? Багыты? Болду деген иш сөз бар, но бизге кагаз түрүндө келелек. Кагаз келелек. Кагаз келсе үстүндө курулуштарга биз жооптубуз. Анан мындай эмиштер жүрүп атат да, баягы тиги министрлик, курулуш министрлиги жогорку соттун чечиминин негизинде предписание жазып берген, бул жердеги салынган мына объекттин баары тең бузулсун деген. Негизи бузулуш керек болчу. Бузулуш керек болчу. Ошондой барбы предписание? Бизге пока маалымат келек ал боюнча. Бузулсун же ушу ойдон калсын деген. Анткени бул кызык болуп атат да. Булар соттор жүрүп атса дагы, мамлекетке ыйгарым укугу берилип атса дагы, бул жерде жеке менчик адам эле курулушун жасай бериптир. Булар эмнеге ишенген? Өз билемдик кылган. Негизи мыйзам боюнча эми ошол өз билемдиктин аркасы эмне менен бүтүшү керек? Негизи бузулуш керек. Бузулуш керек. Жер тазаланышы керек. Тазаланыш керек болчу. Анан кийин ошол жерден жана комиссионно баягы эме чечим чыгарылып, ошонун негизинде баягы же өнөр жай жаатында же башка нукта өнүгүү боюнча ошол тарабынан каралганда трансформация болгондон кийин бул жерде аукцион болушу керек да. Болуш керек болчу. Булар уже эч кандай акысы жок да бул жерге курганга. Мына Кубезанын, Мейсандын буга чейинки салынып калган объект болуп атат да, булар чүстү. Ошону сатып алган. Мыйзамсыз эле үстүнө куруп салышкан. Анан кийин эми азыр өкмөт тарабынан каралып, жогору жактан чечими трансформацияга берилген. Анын жыйынтыгы пока колго келе элек. Келсе биз чарасын колдонобуз же ушу ойдон мыйзамдаштырып берүүгө муктажбыз. Райондук атайын кызматтардын мындан кийинки аракеттерин эфирге чыгарганга даярбыз. Кийинки чыгарылыштарыбызга